саламатсыңарбы балдар? Бүгүн менин туулган күнүм. Мен бул күндү 1 жыл күттүм. Туулган күнүң менен уулум. Бул тортту мен сага, сенин досторуңа арнап бышырдым. Актан, апаң экөөбүз сени көптөн бери чоң кызыл машинени каалап жүргөнүңдү билчүбүз. Туулган күнүң менен уулум. Ура! Ата, апа, рахмат. Мен чоңойгондо айдоочу боламын. Анан ушундай машина айдаймын. Ошентесиң Актан. Эми бул жаңы оюнчуңду убактылуу кое тур. Азыр досторуң келип калышат сага. Менин дүйнөдөгү эң сонун досторум Акылай, Алишер, Алена, Бермет, анан дүйнөдөгү эң мыкты Такай. Мына келишти. Туулган күн деген эмне майрам? Көңүлү куунак таттуулар жайнаган. Толгон белек оюн менен ырырдалган. Туулган күнүң менен Актан. Туулган күнүң менен Актан. Актан сыртта кар жаап атат. Кардын бүртүктөрү ушундай аппак. Анан кебиздей экен. Алаканыңа салсаң эле эрип кетишет экен. Мен сага эч качан эрибей турган кар бүртүгүн белекке берем. О, мей! Акылай, сен муну кагаздан кесип жасаган турбайсыңбы? Эми кышында да, жайында да бул бүртүктөрдү көргөндө туулган күнүмдү дайыма эстейм. А мен сага пластилин белек кылам. Сен андан эмне кааласаң, ошону жасап аласың. Кар бүртүгүн дагыбы? Кар бүртүгүн дагы, машинени дагы, жада калса Такайды дагы. Мени жасаштын кереги жок. Мени менен достошуш керек. Пластилинден жасалган Такай мендей болуп кар чачышып, жашыма койной албайт. Актан, мен сага эмне белек берсем деп көпкө ойлондум. Сенин машинаң да бар, кар бүртүгүң менен пластилиниң да бар. А мен сага өзүмдүн достугумду белекке беремин. Рахмат, Такай. Достук, сен мага белекке бере ала тургандарынын ичинен эң сонуну. А мен Актан сага открытка белекке берем. Мен муну атайын сен үчүн өзүм жасадым. Аябай кооз открытка экен. Аябай чоң, анан кооз торт турбайбы? Мен ойлойм, бул аябай таттуу болсо керек деп. Силер кандай дейсиңер? Эмитени эле же берелиби? Оба! Аябай көп шам турбайбы? Былтыркыга караганда бирөөнө көп. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, биздин Актан туура 5ке чыгыптыр. Азыр болсо балдар, сюрприз. Апаке, мен сюрприздерди аябай жакшы көрөм. Бул деген Артуркун түстөгү жан да. Балдар, жергиле тез көчөгө чыгалы. Актан, бул түркүн түстөгү жаан салют деп аталат. Бул сага, сенин досторуңа, апаң экөөбүздүн сюрпризибиз. Мен дагы туулган күнүмдү өткөрүп, Артуркун жаандуу болгум келип атат. Актан мени чакырган, бирок мен барган жокмун. Ага белек беришет да, мага эмес. А мен белек алганды аябай жакшы көрөм. Атаке, рахмат сага. Сен накта сыйкырчы экенсиң. Сен салют жасай алат экенсиң. А кокус биз өзүбүз каалагандай эле салют ата берсекчи? Жок, болбойт. Бул жылдызчалар кичинекей болушканы менен булардын ичинде кадимки эле от бар. Ошондуктан салют атканда кокустуктар болуп кетпеш үчүн чоңдордон сураныш керек.
Эсиңерге түйүп алгыла. Балдар, силер кандай дейсиңер? От эмнеси менен коркунучтуу? От аябай бат күйүп кетет, бирок өчүрүш кыйын. От аябай ысык болот. От жаман ысык болот, анан коркунучтуу болот. Оттон абайлаш керек. Бирдемени буза алабыз. Бирок салют кадимки отко окшобойт. Бул чоң энемдин мешинде күйүп аткан отто эмес. А биз атам экөөбүз ар күз сайын бактын ичинде от жагабыз. Жалбырактарды өрттөш үчүн. Бирок салют менен от окшош эмес. Ушундай кооз салютта жаман бир нерсе кылчу беле? Атам бекеринен эскертпесе керек. Балким биз өзүбүз жасабай эле койсокчу салютту. Жергиле андан көрө айнайлы. Дегиздим. Ой, ооруп атат. Мени өлтүрүштү. Ой, сага эмне болду, такай? Ишенди. Кар, оюн. Бунун баарынын кызыгы жок да. А сен эмне ойнойлу дейсиң? Мен салют жасагым келип атат. Силер кошуласыңарбы мага? Салют жакшы да. Мен салютту кайра көргүм келип атат аябай. Ооба, бирок Актандын атасы айтпады. Салютты өзүңөр атпагыла деп. Силер бешти болуп туруп, кичинекей балдардай болуп атасыңар да. Чын эле, эмне үчүн өзүбүз салют жасай албайбыз? Мен ойлойм, аны оңой эле жасаса болот. Актандын жок болуп атканын карачы. А силердин оюңарга аябай каршы чыкмак. А сен Актанды күтө бер. Ал жөн эле коркот, соо жүрөк. Акылай кетпе, биз абайлайбыз. Кетсе кете берсин. Кыздар дайым эле ушинтип бирдемелерге таарына беришет. Буларды түшүнбөйсүң дагы. Телибай, сен таарыттың Акылайды. Акылай сен эмес. Мен да кеттим. Акылай, токто. Мен сени менен чогуу барам. Мен баары бир салют жасаймын. Баарыңарды мага ичиңерге ошондо. Актандыкынан да жакшы болот. Такай, сен мени коркутуп эдиң. Эмне кылып атасың? Менин туягымдын дүбүртүн да уккан жоксуң. Жашыруун сыр. А сенин жашыруун сырың эмне? Мен салют жасагым келип атат. Жашыруун сырың кызык экен. Мага аябай жакты. Бирок ага петардалар керек. Петардалар деген эмне? Петардалар деген салют катылган кутулар. Аларды үргүзсө болот. А биз петардаларды каяктан алабыз? Актандын ата-энесинен сурап көрсөкчү. Сен уккан жоксуңбу? Актандын атасы балдар өздөрү салют атканына уруксат бербей койгону. Анда дүкөндөн алыш керек. Туура айтасың. Жүрө дүкөнгө. Саламатсыңарбы? Эмне керек силерге? Саламатсызбы? Сиз петардаларды сатасызбы? Ар түрдүү жардыргычтар толтура. Бирок мен аларды силерге сата албаймын. Эмне үчүн? Менин акчам бар. Мен салют алгым келип атат. Жардыргычтар чоңдорго гана сатылат. Анда салют кылбай эле койсок кантет? Анын үстүнө балдар да аны көрүшпөйт. Экөөбүздүн эле салют кылганыбыз кызыксыз да. Биз ушундай салют кылабыз. Аны бүт баары бардык жерде көрө турган болушат. Дүйнөнүн башка бурчунда дагы. Ал салют даяр болгучу Актанга барайын. Ал фломастерлер менен альбомду алып үйүнө келсе керек. Биз дүйнөдө жок кооз салютту тартабыз. Токто, кетпе. Мен бир нерсе ойлоп табам. Биздин салютубуз болот. Бара бер сен салюттан корккон досторуңа. А мен петардаларды кантип алыштын жолун таптым. Сизден сураныч, мага петардаларды берип коюңузчу. Мен неберем Телибайды салют менен кубантайын деп атам.
кызык абышка экен. Чын эле кызык экен. Эмнеге мынчалык кубанып атат я? Балдар, силерге сезилген жокпу бул абышканын Телебай тентекке окшоштугу? Ооба, бул абышкача кийинип алган Телебай тентек турбайбы? Мына кызык. Эмнеге минтип кийинип алды экен? Оюн болбосун. Бул дайыма ушундай бир нерселерди ойлоп таба берет го. Жок балдар, бул оюн эмес. Телебай тентек салют аткысы келип атат. Телебай тентекти кууп жетели. Болбосо ал өзүнүн алдамчылыгынан, анан ижитаардыгынан бир нерсе көрөт. Болгула, балдар, тез! Атам бекер айткан эмес да, салюттун аттары коркунучтуу деп. Мен бир эле петарданы күйгүзгөн болчумун да. Анан Балдар, бүгүн кечинде биздикинде дагы салют болот. салюттун кереги жок. Салют болбой эле койсун. Коркпо, Телебай тентек. Биздин салют коркунучтуу эмес, эч кимге зыян кылбайт. Бермет, биз аны кантип жасайбыз? Адегенде толтура ар түрдүү түстөгү кичинекей тегеректерди кесип алышыбыз керек. Эми эмне кылабыз, Бермет? Телебай тентек, колуң бинтке оролсо дагы жок дегенде шарикти үйлөп бере аласыңбы? Ооба, мен көп шариктерди үйлөп бере алам. Балдар, силерге жардамдашайынбы? Мына бул шарды столдун үстүнө болушунча бийик илип коюш керек. Азыр. Кандай сонун салют? Аябай кооз, анан эч кимге зыяны жок. Бермет, сен кандай азаматсың? Бизге салют жасаганды үйрөттүң. Мага бул салют биринчисинен да аябай жакты. Күн батты, жашыны